Орусиянын аймагына кирүү үчүн кыргыз жарандары вакцина алышы керек деген маалымат чындыкка жатабы? Бул боюнча Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматынан жооп беришти. Жок, бул төгүн маалымат. Учурда 2021-жылдын 7-июлунда Орусиянын башкы санитардык врачынын токтому белгиленген, эрежелер анык. Ага ылайык 2021-жылдын 10-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жана ИАИПке мүчө өлкөлөрдүн жарандары Орусиянын аймагына кирерде 72 сааттан кеч эмес жасалган ПЦР тесттин жыйынтыгын COVID-19 саякаттайм тиркемесинин көрсөтүүлөрү зарыл. Ал эми чет өлкөдөн келген Орусиянын жарандары келгенден 3 күндүн ичинде ПЦР тест тапшырып, жыйынтыгы чыкканча жашаган жери боюнча обочолонушу керек. Ак кеме 10 жылдан бери эл кызматында. Сиз колдогон каналга 170 000 адам катталды. Ак кеме чындык жана элдик жаңылыктар. Биздин кыска жаңылыктарыбыз Telegram, Instagram, TikTok баракчаларыбызда бар. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мареповго Кыргыз өлкөсү менен АКШнын эки тараптуу карым-катнашын чыңдоо жана ошондой эле кыргыз ишкерлерге мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүү максатында АКШнын жалпы артыкчылыктар тутуму программасын колдонууну тапшырды. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Бишкекте Лев Толстой көчөсүндө жол кырсыгынан бир киши каза болду. Бул тууралуу Короче каналына окуянын видеосу жарыяланды. Ал эми милициянын кайгуу кызматынан маалыматты тастыктап, кырсык саат 18:00 чамасында болгонун айтышты. Анда бир киши каза болуп, башка дагы жабыркагандар бар экенин билдиришти. Ысык Көл облусунун Боз Дери айылындагы Золотые Пески пансионатында 18 жаштагы бала каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган пансионаттагы аквапарктын түтүкчөсү 18 жаштагы жигитти соруп кеткен. Жерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана үй салуучулар тартылып, түтүкчөнү кесип, маркумдун жансыз денесин алып чыгышкан. Президент Садыр Жапаров Германиянын Кыргыз өлкөсүндөгү элчиси Моника Эверсенде дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Эки тараптуу мамилелердин приоритеттүү багыттары соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өркүндөтүү чаралары жөнүндө пикир алмашуу болду. Мамлекет башчы дагы бир жолу кыргыз элинин жана өзүнүн атынан Германиядагы суу ташкындарынын кайгылуу кесепеттерине байланыштуу көңүл айтты. 27-июлда Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, чет өлкөдө квалификациялуу медициналык жардам алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында камактан бошотту. Өмүрбек Бабанов шектүү деп эсептелген Кумтор долбоорун ишке ашырууда коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин тергөө иштери улантылып, бардык кылмышкерлерди аныктоого жана жоопко тартууга багытталган чаралар көрүлүүдө. УКМК коомчулукка бул кылмыш иши боюнча тергөөнүн жүрүшү жана натыйжалары жөнүндө, анын ичинде Өмүрбек Бабановго байланыштуу анын иш-аракеттерине акыркы укуктук баа берүү боюнча тынымсыз маалымат берилип турмакчы деп билдирет. Быйыл Бишкекке 500дөн ашык автобус сатып алуу пландалууда. Өзбекстанда жасалган 200 жаңы уна 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата жолго чыгат, деди мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов. Андан тышкары жыл аягына чейин дагы 12 метрлик 350 автобус сатып алуу боюнча келишим жогорку кеңеште талкууланууда. Бул үчүн Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынан 12 жылга 33 миллион евро насыя алынат. Сумманын бир бөлүгү грант түрүндө берилет. Бул автобустар пайдаланууга берилсе, Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү маршруттук таксилер азаят, деди кала башчысы. Россия сууда сүзүү боюнча 25 жылдан бери алгачкы ирет алтын медальга ээ болду. Спортчулар Евгений Рылов жана Климент Колесников Токиодогу Олимп оюндарында 100 метрлик аралыкка аркасы менен сүзүү боюнча мелдешке катары менен алтынга жана күмүшкө ээ болушту. Коло медалды америкалык Райана Мерфи тагынды. Эске салсак, Россия акыркы жолу 1996 Атлантагы Олимп оюндарында сууда сүзүү боюнча биринчиликти алган болчу.
Индияда суу ташкынынын жана жер көчкүнүн кесепетинен каза болгондордун саны 164-кө жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмаларда жазылды. Ага ылайык куткаруучулар дээрлик 230 миңге чукул адамды эвакуациялаган. Махашарта штатында акыркы күндөрү муссон жамгыр катуу жаады. Мындай учур 40 жылдан бери катталган эмес. Бир нече айыл суу астында калды. Өлкөнүн эң ири шаарларынын бири болгон Мумбай штатынын борборунун катуу суу каптаган. Аймактагы аба ырайынын начардыгына байланыштуу мобилдик байланыш жана транспорттун жеткиликтүүлүгү көйгөйлөрү жаралган. Жаратылыш кырсыгынын кесепетинен 164 адам каза болсо, жүздөгөн жарандар дайынсыз болууда деп жазылат дүйнөлүк басылмалардын маалыматында. Бишкекте көп кабаттуу жана токтоочу жайлар пайда болот. Бул тууралуу мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайберганов кабарлады. Анын айтымында мындай парковка алгач Лев Толстой көчөсүндө пайда болот. Андан тышкары Патрис Лумумба, Жукеев, Пудовкин жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде, ошондой эле Пысков жана Сухомлинов көчөлөрүндө дагы 3 унаа токтоочу жай куруу пландалууда. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.